Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер? Биз силер менен өзүбүздүн видео лекцияларыбызды улантабыз андан ары. Бүгүнкү лекция 16 номер 16 лекция темасы эгемендүү Кыргызстан жаңы геосаясий жана геоэкономикалык кызыкчылыктардын алкагында негизги айдыңдар жана тандалган өңүттөр деп аталат. Бул лекция ушу Кыргызстандын тышкы саясатына арналат. Кыргызстандын кошуна мамлекеттер менен болгон чек ара маселелери, анын көйгөйлөрүнө арналат. Андан кийин ошо Кыргызстандын коопсуздугун сактоо маселелери көтөрүлөт. Мындан тышкары маданияттагы өзгөрүүлөр, постмодернизмге, соцреализмден постмодернизмге карата багыт алуу, билим берүү жана ошол эгемендик мезгилиндеги элдердин аң сезимдин өзгөрүшүнө жөнүндө сөз кылабыз. Анан аягында ушул бүгүнкү лекция бул жыйынтыктоочу лекция болгондон кийин биз ошол курска жыйынтыктарды чыгарууга аракет кылабыз. Ушундай көп суроолордон турган бүгүнкү лекция болуп атат. Биз ошон үчүн ар бирине тереңден токтолбосок дагы ушу силер түшүнгөндөй бир багыт берүүгө, бир багыт алууга аракет кылалы. Биринчи суроо бул демократиялык Кыргызстандын тышкы саясаты. Биз буга чейин анын ички саясат жөнүндө айтып келгенбиз, экономикалык модернизация, саясий модернизациялар жөнүндө айттык, кантип авторитардык башкаруу орноду жана бүгүнкү күнгө чейин кандай чуланып атканы жөнүндө сөз кылганбыз. Эми тышкы саясат жөнүндө. Тышкы саясат аябай маанилүү мамлекет үчүн. Эгемендүү мамлекеттин сөзсүз түрдө тышкы саясаты болот. Тышкы саясаттагы бул абдан бир татаал, жүргүзүүгө татаал иш. Анткени өлкөнүн ичиндеги саясат, өлкөнүн ичиндеги институттар менен болгон мамиле бир жөн. Ал эми тышкы ошол паритеттүү негизде башка көз каранды эмес мамлекеттер менен тең укукта, тең ата мамиле кылуу бул дагы көп түйшүктөрдү талап кылган иш экендиги мына биздин эгемендүүлүк жылдарында билинди. Биздин Кыргыз Республикасы эгемендүүлүктү алганда ошо декларация кабыл алды. 31 августта 91 жылы көз каранды эместик, мамлекеттин көз каранды эместиги жөнүндөгү декларацияны кабыл алып, анан ошол декларациянын текстинде ушу бүткүл дүйнөлүк коомчулукка кайрылды. Бизди тааныгыла, биз көз каранды эмес, биз эгемендүү мамлекетпиз деп. Бирок дүйнөнүн өлкөлөрү карманып турушту тааныгандан, анткени Советтер Союзу дагы эле бар болчу. Советтер Союзу бар болгондон кийин анын ичиндеги бөлүктөрү өздөрүнүн көз карандысыздыгын жарыялаганда аны таанууга болбойт деген эл аралык келишимдери бар. Мына Грузиядан Абхазия менен Түштүк Осетия бөлүндүк деп бөлүндү эле. Россиядан башка дүйнөнүн бирде өлкөсү тааныган жок, анткени дүйнөнүн өлкөлөрү ошо Грузиянын территориалдык биримдигин, бүтүндүгүн биринчи орунга коюшат. Ошол сыяктуу эле мына Украинадан Крымдын бөлүнүшүн да тааныбай жатышат. Тааныш үчүн мына Югославия жалпы мамлекет жоюлуп кеткенден кийин анын бөлүктөрүн тааныган. Ошол сыяктуу эле СССР жоюлгандан кийин гана ошол СССРдин союздук республикаларын эгемендүү мамлекет, көз каранды эмес мамлекет деп тааный башташты. Ал эми СССРдин жоюлгандыгы жөнүндө 21 декабрда 91 жылы 21 декабрда жарыя кылынды да. СССР жоюлду, анын ордуна КМШ, көз каранды эмес мамлекеттердин шериктештиги түзүлдү деп. Ушуга чейин ошо 31 декабрдан августтан баштап 21 декабрга чейин Кыргызстанды ошентип эч ким тааныган эмес. Башка мамлекеттер Кыргызстанды СССР жоюлгандан кийин тааный башташты. Биринчи болуп Түрк Республикасы тааныды 24 декабрда. 26 декабрда Австралия тааныды. 27 декабрда Америка Кошмо Штаттары менен Кытай Эл Республикасы тааныды. Анан ошентип анан башка өлкөлөр тааный баштады. 92 жылга карата Кыргыз Республикасы дүйнөнүн 59 мамлекети менен ушундай карым катнаш түзүп, ошолор менен мындай бирдиктүү дүйнөнүн эл аралык мамиленин субъектисине айланды. 92 жылы мартта, 2 мартта ООНдун Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясынын 46 сессиясында Кыргызстанды
ООНго мүчө катары кабыл алды. Ошентип анан Кыргызстан эл аралык мамилелердин субъектиси болуп калды. Биз Кыргызстандын эл аралык мамилелерин караганда мындай 3 бөлүккө бөлүп карайбыз. Биринчи бул жанагы СССР жоюлуп кеткенден кийин түзүлгөн КМШ өлкөлөрүнүн курамындагы мамиле. Экинчи бөлүк башка дүйнөнүн башка өлкөлөрү менен болгон мамиле, ошол Кытай, Россия, Америка сыяктуу. Андан кийин үчүнчү бөлүгүндө биз Кыргызстандын эл аралык мамилелери, эл аралык уюмдар менен болгон мамилесине кыскача токтолобуз. Бул ошо Бириккен Улуттар уюму, ЭКК, жана ОБСЕ деп айтылат орусчасы, жана башка жана ШКУ, ШОС, жана башка ушундай эл аралык уюмдар менен болгон мамилесине токтолобуз. Албетте, Кыргызстан өзүнүн көз каранды эмеспиз деп жарыялап ушундай эл аралык мамилелердин субъектисине айланганда кыйын эле болду. Анткени дипломаттар керек эле да. Башка өлкөлөр менен мамиле кылганга дипломаттар керек. Ал дүйнөдөгү өлкөлөрдүн тилдеринде сүйлөгөн адистер керек болду. Анын баары бизде жок эле. Мына Советтер Союзу бар кезде анын бир республикасы катары Кыргызстанда тышкы иштер министрлиги болгону менен тышкы саясатты Москва жүргүзчү дагы. Ошол Москванын СССРдин тышкы иштер министрлигинде бирин-экин эле кыргыздар бар болчу. Ошол башка жакта элчилик кызматты өтөгөн. Ошолордун арасында мына Кеңеш Нурматович Кулматов деген бар эле. Отунбаева эл аралык уюмдун өкүлү катары бир тажрыйбасы бар болчу. Анан Чыңгыз Айтматовдун. Анан биздин башка дагы мында консулдуктарда иштегендер, Ишембай Абдыразаков Япониянын консулдугунда иштечү. Ушинтип бирден экиден эле кишилерибиз бар эле. Анан ошол кадрларды кимдер даярдайт дегенде эл аралык мамилелер факультеттери ачыла баштады. Ошо Улуттук университетте эл аралык мамилелер факультети ачылды, БГУда ачылды, КырСУда ачылды. Анан кийин 2001-жылы 12-июнда тышкы иштер министрлигинин алдында дипломатиялык академия түзүлдү. Мына ушулар анан дипломаттарды даярдай башташты. Бирок алар даярданга убакыт керек эле. Анан алар даярдалганча Кыргызстан жаш өнүгүп жаңыдан эгемендүү болгон Кыргызстан башынан оор жылдарды, оор убакыттарды өткөрө баштады ошол мезгилдерде. Мына урматтуу студенттер, мына силер деле бир кезде кичинекей жаш бала болгонсуңар. Мисалы үчүн бала жаш кезинде аябай идиректүү болсо, анда ал баланы ой бул кандай жакшы бала деп макташат. Бул жакшы бала, бөбөктөрүн урбайт, аларга тескерисинче жардам берет деп. Андан кийин мектепте окуй баштаганда бул аябай жакшы окуйт, мунун келечеги кең, бул баладан көп нерсени үмүттөнсө болот деп ошентчет. Анан бирок эми силер мектепти бүтүп келдиңер, мына бул жерде отурасыңар. Силердин азыр өзүңөр жөнүндөгү оюңар бар. Ой, мен кыйынмын деген. Бирок мааниге ээ, силер жөнүндө силердин жаныңарда отурган досуңар эмне деп ойлойт? Жакын кошунаңар силер жөнүндө эмне деп ойлойт? Деле силердин ошол башка адамдардын арасындагы ордуңар кандай? Ал болсо силерден көбүнө көз каранды. Мына силер эгерде абдан адилет болсоңор, боорукер болсоңор, абдан акылдуу болсоңор, анда силердин досторуңар дагы ой бул ушундай бала деп айта баштайт. Тескерисинче силер инилериңердин колундагы тамагын тартып жеп алсаңар, аларга жардам бергендин ордуна аларды урсаңар, анда силерге дагы ошондой эле мамиле болот. Мына Кыргызстанга да ошондой болгон. Жаңыдан ушундай эгемендүүлүккө барганда ушундай биз демократиялык коомду курабыз деп Кыргызстан жарыя кылды да, ошондо башка мамлекеттер аябай үмүт менен мамиле кылышкан. Ой деп, мына мунун компартиянын жетекчиси президент болгон жок, президент болуп профессор келди. Эми бул Кыргызстан кошуна өлкөлөргө караганда, кошуна өлкөлөрдүн баарында эле мурунку коммунисттик партиянын биринчи катчысы эле президент болуп калган эле да. Ошон үчүн Европа, Америка, башка өлкөлөр аябагандай мындай көз караш ушундай болуп турган. Эми булар эмне кылаары болду экен, булар мурунку коммунисттер болсо деп. Ал эми Кыргызстанга жок, андай болгон жок. Мамиле аябай ачык болду. Жанагындай болду да, өзүнөн үмүттөндүргөн, ой бул Кыргызстандын келечеги кең деп, анан Кыргызстанды демократиянын аралчасы деп атады.
Анан Кыргызстандын президенти Акаев дагы биз 3 жылда Кыргызстанды Борбордогу Азиядагы Швейцария кылабыз деп жарыялады. Анан жана приватташтыруу, экономиканы либералдаштырууда бизге аябай кыска убакыттын ичинде жана шоковый терапия деп, шок терапиясы ылдам эле 95-жылга чейин эле бизде экономикадагы рынок, базар мамилелери орноду. Анан ошол саясатты эмне болор экен деп, анан дүйнөнүн өлкөлөрү Кыргызстанга аябай үмүт менен карап турган мезгил болчу да. Анан ошондо мына бизде баштаганда эле жана улуу жибек жолу дипломатиясы деген доктрина иштелип чыккан. Ошого биз Кыргызстан аябай катуу киришти. 98-жыл 17-сентябрда бул документ Бириккен Улуттар Уюму тарабынан эл аралык долбоор катары таанылып, анан ошонун рамкасында аябагында чоң иштер жүргүзүлө баштады. Анан ошентип башында мындай эл аралык мамилелер, Кыргызстанга болгон үмүттөр аябагында ушундай жогору болгон. Эми жанагы КМШ өлкөлөр менен болгон мамиле жөнүндө бир аз айталы. Ооба, Советтер Союзу жоюлганда, СССР жоюлганда анын ордуна КМШ түзүлдү. Көз каранды эмес өлкөлөрдүн шериктештиги түзүлдү деп жарыялап кылынган. Бирок ал шериктештик 11 өлкөдөн турган, бирок ошол 11 өлкөнүн ортосундагы мамилелер башындагы айтылгандай аябагандай ысык болуп кеткен жок. Мына 93-жылы 24-сентябрда атайын келишим, экономикалык союз жөнүндө келишим түзүшкөн. Бирок ошол мына убакыт көрсөткөндөй КМШ эл аралык уюм катары, анын үстүнө ошол СССРдын мураскери катары өзүн жакшы актай албай жатат. Анан азыр биз Бажы союзунун жөнүндө мен бир-эки ооз сөз айтып кетейин. Ошо КМШнын рамкасында Бажы союзу бул бажылык аябагандай мааниге ээ болчу. Өлкөлөрдүн ортосундагы экономикалык байланыш болгондо мындай Бажы саясаты кандай болот деп. Мына ошо Бажы союзу түзүлүп, анан акырындык менен өзүнүн кулачын жая баштады. Кыргызстан Бажы союзуна 2014-жылы мүчө болуп кирди. 14-жылдын январынан баштап ошо Бажы союзуна кирдик жана Евразияска деп. Ошол кирип атканда Кыргызстанда ошол премьер-министр Сариев болчу. Ал улам чыгып сүйлөп атты. Биз үчүн бул абдан пайдалуу. Бизге ушу Россия сыяктуу 150 миллион кишиден турган мындай рынок ачылып атат. Биз өзүбүздүн товарларыбызды эми эркин сатабыз. Биз эми аябай ылдам темп менен өнүгө баштайбыз деген. Бирок мына бүгүнкү күндө андан бери 6 жыл өттү. Мындай абал ошол башындагы ойлогондой болгон жок. Жалаң эле биздин товарлар эле Россияда же болбосо Белоруссия, Казакстанда сатылбастан биз кандайдыр бир деңгээлде алар үчүн дагы бир рынок болуп калдык. Мына бизде эгерде кичине эле мындай бир кыйынчылык болсо эле, анда мына Казакстан чек араны жабат. Ошол ал дагы ошол Бажы союзунун мүчөсү. Айтор биздин мамилелер ошо Россия менен болот. Мына мигранттардын абалы бир топ оңолду. Бирок ошентсе дагы бул көбүнесе мындай Бажыга киргендиги үчүн эмес, ал Кыргызстан менен ошол Россиянын ортосундагы мамилелердин жыйынтыгы катары да карасак болот. Бул Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы мамилелер дипломатиялык негизде жүрөт. Көп багыттар бар. Мамлекет башчыларынын деңгээлинде алар жолугушуп турушат. Өкмөт башчыларынын деңгээлинде дагы жыл сайын өкмөт башчылары да жолугуп маселелерди чечип турушат. Анан алар бири-бирине мындай расмий сапарлар жасашат. Анан парламенттер дагы аябагандай тыгыз иштешет. Парламенттердин тыгыз иштегендигинин бир мисалы мына биздин Кыргыз парламенти жогорку кеңеште кабыл алынган мыйзамдардын көпчүлүгү эле модельдүү мыйзамдардын негизинде кабыл алынат. Ошол биринчи ошол Россияда кабыл алынып, анан кийин ошол жакта апробациядан өткөн мыйзамдарды эле анан Кыргызстандын шартына ылайыктап, анан биздин жогорку кеңеш кабыл алган учурлар аябагандай көп. Мамилелер тышкы иштер министрликтеринин деңгээлинде дагы аябагандай көп иштер жасалат. Көп иштердин баары ошол тышкы иштер министрликтеринин деңгээлинде даярдалып, анан өкмөттүк деңгээлге, мамлекет башчыларынын деңгээлине чейин чыгарылат. Андан тышкары
Biznestin dеңгээлинде бизнесмендердин өздөрүнүн дагы соода экономикалык байланыштары аябагандай көп. Кыргызстанда көбүнесе мамлекеттик рамкада эмес, тышкы иштер министрлиги ачып берген жол менен эмес, көбүнчө Кыргыздын жана текмечилери, башка соодагерлери өздөрүнүн ачып алган жолдору менен көбүнчө ошо Казакстан менен Өзбекстан менен болобу, мына Өзбекстан баш союзуна кирбесе дагы мамилелер аябагандай тыгыз. Ошонун баары мындай бизнестин деңгээлинде жүргүзүлүп аткан мамилелер мындай жемиштүүрөөк болуп атат. Албетте маданий гуманитардык кызматташтоо аябай кеңирип, эмне үчүн дегенде, бул Советтер Союзунан калган республикалар 70 жыл ичинде аябагандай билим берүү жагынан, маданият жагынан бул абдан тыгыз байланыш болгон. Алар СССР жоюлгандан кийин экономикалык байланыштар тез эле үзүлдү, бирок жана маданий байланыштар, гуманитардык байланыштар мындай дагы деле сакталып атат. Көп студенттер ошо Москвадан окушат, Новосибирскиден окушат, Екатеринбургдан окушат, Алматада, мына Өзбекстандын көп студенттери Кыргызстанда окушат. Ушинтип маданий гуманитардык мамилелер дагы бар. Андан башка Россия, Белоруссия, Казакстан жана Таможенный союздун мүчөлөрү катары дагы бул жерде абдан көп иштер бар, жакшы иштер бар. Бирок ошончо дагы мына коронавирус пандемиясы келгенде аябагандай эле мындай билинип калды. Ар бир өлкө өзүнүн жабып эле, чек араларын жабып эле, өзүнүн тиги проблемалары менен алек болуп калышты дагы, бири-бирине жардам берүү мындай солгундап кетти. Бул жагынан алганда Евросоюздун өлкөлөрү абдан бири-бирине мындай жалпы чечимдерди кабыл алышып, колдоо көрсөтүп атышат. Ушундай жагынан алганда бизде же КМШ деле жакшы иштеген жок, Таможенный бажы союзу деле жакшы иштеген жок, ШОС деле иштеген жок. Ар кимиси ошол мүчө болуп кирген өлкөлөрдүн ар кимиси өзүнүн эле арбайын өздөрү сүрүп атышат. Эми экинчи башка дүйнөлүк мамлекеттер менен болгон мамилелерди алганда, бул жерде мындай эки тараптуу анан көп тараптуу мамилелер бар. Мына Кыргызстандын эки тараптуу мамилелерине алсак, бул Кыргызстан менен Кытайдын мамилелери. Мына биздин жакын кошунабыз болгондон кийин бул Кытай менен Кыргызстандын мамилелери абдан кеңири, көп тармактуу жана терең. Мына биз мамлекеттин тышкы карыздары жөнүндө айтканда да айтканбыз, биз эң көп насыяны, кредитти ошол Кытайдан алганбыз. Мына Кытайда 200 миңге жакын кыргыздар жашашат. Алар болсо ошо үркүндө барган кыргыздар эмес, үркүндө барган кыргыздардын баары эле кайра кайтып келишкен. Бир аз эле кичине эле бөлүгү калыптыр. Ал эми калган 200 миң кыргыздар булар ошо илгертеден эле ошо Кашкардын тегерегинде, ошо Үрүмчү автономиялык округунда ошол жакта жашаган, көбүнчө тоодо мал менен алектенген кыргыздар. Алар азыр отурукташып атат, шаарларда да бар. Мына ошол кыргыздар менен болгон Кыргызстандын мамилелери дагы ошо эгемендүүлүк учурунда чек ара ачылып, аябагандай тыгыз болду. Бири-бирине алган сапарлар дагы аябагандай көбөйдү. Бул Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы мамилелер бул өзүнчө бир тема. Абдан көп долбоорлор иштеп атат. Мына ошол жана Датка кемин долбоору, мына жылуулук станциясын реконструкция кылган долбоор, мына азыр болсо күтүлүп аткан жана биз темир жол салалы деген дагы Ош, Сарыташ, Эркештам жолусу Бишкек, Нарын, Торгат деген жолдордун ремонт болушунун баары ошол Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы мамилелер. Акыркы мезгилдерде Кыргызстандан абдан көп студенттер ошо Кытайдын ар кайсы шаарларында окуп билим алып атышат. Кытай тилин үйрөнүп атышат. Анткени ошо кыргыз коомчулугу ошо келечегинде өзүнүн балдарына ушул Кытай тилин үйрөтүү аркылуу келечегинде Кытай менен болгон мамиле мындай бир келечектүү деп ойлошот. Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы мамилелер парламенттер арасында дагы жүрүп атат. Парламенттер арасындагы мамилелер дагы күчтүү. Эми гуманитардык мамилелер дагы бар. Эң дагы бир башка бир өлкө бул Америка. Кыргызстандын Америка менен болгон эки тараптуу мамилеси дагы аябагандай эле кеңири. Азыр Америка да
Кыргызстандын көп студенттери окуп атат. Кийинчерээк эл аралык мамилелер курчуганда өзгөчө жана Гансидеги аэропорттогу Гансини ошол кетиргенден кийин Америка менен Кыргызстандын мамилелери солгундап кеткен. Бирок мындай эң эле көп инвестиция кылган, эң эле көп грант берген бул Америка мамлекети болуп эсептелет. Кыргызстанга мына башынан баштап эле жаңы эле эгемендүүлүк болгондон баштап ушундай колдоо көргөзгөн ушул Америка Кошмо Штаттары болгон. Ошо Ганси Манас аэропортунда турганда бардык жагын эсептегенде жылына 200 миллионго жакын Америка долларын ошо Кыргызстанга пайда келтирип турган. Ошол америкалыктардын Кыргызстанга берген жардамы мындай же болбосо Америка менен Кыргызстандын эки тараптуу мамилелери бул өзүнчө бир сөз кыла турган тема. Бул жерде биз анын баарына кең эле токтолуп отурбай эле, биз эки тараптуу болгондо биз ошол Америка менен Кыргызстандын, Кытай менен Кыргызстандын, анан Евросоюз мамлекеттери менен Кыргызстандын мамилелерине мындай өзгөчө көңүл буруну туура деп ойлодук. Анткени Кыргызстандын тышкы саясатынын көп бөлүгү ушул Кытай, Америка жана Евросоюзга туура келет. Ал эми жана Россия жана башкалар булар жанагындай КМШнын рамкасында деп аларды өзүнчө бөлүп айттык. Эми эл аралык уюмдар менен болгон Кыргызстандын мамилеси бул биринчи кезекте Бириккен Улуттар уюму менен болгон мамиле. Жана 92-жылы 2-мартта Бириккен Улуттар уюмуна мүчө болуп киргенден баштап Кыргызстан дүйнөнүн 200ге жакын өлкөлөрү ошол Бириккен Улуттар уюмунун мүчөсү. Анын ошонун рамкасында аябаганда көп иштерди жасай баштадым. Мунун эң көрүнүктүүлөрү бул Манас эпосунун 1000 жылдыгын ошо Бириккен Улуттар уюму колдоп берди. ЮНЕСКО Кыргыз мамлекеттүүлүгүнө 2200 жыл деген проектини дагы Бириккен Улуттар уюму колдоп берди. Тоо жылы дегенди дагы колдоп берди. Айтыр көптөгөн долбоорлорду ошол Бириккен Улуттар уюмунун рамкасында өткөрүп, дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүнө ошол Кыргызстанды көрсөтүү, позиционирование жагынан бул абдан эле жакшы таасирин берди. Андан кийинки бул Шанхай уюму менен башында Шанхай уюмуна 5 мамлекет мүчө болчу, кийин Өзбекстан киргенде 6 мамлекет болуп калды. 6 мамлекет Шанхай уюмунун мүчөсү. Ал эми көптөгөн башка өлкөлөр, Индия, Пакистан, Афганистан, Монголиялар алар ошого байкоочу катары кеп катышат. Алардын дагы ушу шофко катышып, ШКУ деп айтабыз. Ошого катышып мүчө болуп кирүүгө ниеттерин билдирип атышат. Бул көбүн эсе эл аралык саясий уюм. Андан тышкары биз ЭККУ жөнүндө бир аз сөз кылалы. ЭККУнун Бишкекте борбору бар болчу мурун, бирок ал кийин бюрого айланып калды. Анткени эмне үчүн дегенде мындай ЭККУга сындар аябай көбөйүп кетти. ЭККУ көбүн эсе булар жанагы шайлоолорду, парламенттик шайлоону, президенттик шайлоого көзөмөлдү кылышат. Анан Россияда ЭККУга мамиле аябай күчөп кетти. Анткени ЭККУ Россиядагы шайлоолор ачык өткөн жок, адилеттүү өткөн жок деп жыйынтык бергенде алар ЭККУ атайын ушинтип атышат булар деп, анан аларга кызым жасаганда, анан Кыргызстандагы кысым жасап, анан ЭККУ борборун ЭККУ бюросуна айландырып койду. ЭККУ борбор кезинде штаты да жогору болчу, акча да көп бөлүнчү дагы. Кыргызстанда көптөгөн долбоорлор иштечү ЭККУнун рамкасында. Мына урматтуу студенттер, силерге балким маалымат катары дагы пайдалуу болор. Мен ушу ЭККУнун бир долбоору жөнүндө айта кетейин. Ал долбоорго өзүм да катышкам. 2000-жылы политология, саясат тааны боюнча магистрлик программаны ишке ашырганбыз ушу ЭККУнун алдында. Ал азыр Бишкектеги ЭККУ академиясы деп аталат. Мына ушу биздин политехке жакын. Бул жерде Душанбенко көчөсүндө, Душанбенко Акунбаевада ошол ЭККУнун Бишкектеги академиясы иштеп атат. Башында политология боюнча магистрлерди, 1 жылдык магистрди даярдачу, кийинчерээк экономика боюнча да магистрди даярдоо программасы ачылды. Ошону 2000-жылы
ошол жумушчу топтун жетекчиси болчумун мен. Ошону ачып, анан политология боюнча адистер даярдай баштаганбыз. Алардын алган диплому Кыргызстандын дипломун алышат, бирок ЭККга кирген 60га жакын өлкө аны тааныйт. Сабак англис тилинде өтөт. Ал эми сабак өткөндөрдүн көбүнчөсү ошо Европадан чакырылат. Мыкты деген дүйнөгө белгилүү ошол окумуштуулар келип лекцияларды окушат дагы. Анан алар болсо алган дипломун англис тилинде окуп, анан дүйнөнүн булуң бурчтарында иштегенге укугу бар. Ошондой мүмкүнчүлүктөрү бар. ЭККнын андан башка абдан көп программалары бар, абдан көп проекттери бар, көп иштер жасап атат. Эми бюродон кайра борборго айланып калса, булардын мүмкүнчүлүгү андан да жогоруламак. Эмне үчүн мен муну айтып атканым, ошол жана Кыргызстандын тышкы саясатында мындай даим эле убакыт берилген сайын мындай өзүнүн позицияларын жоготуп, мындай эгемендүү, эркин, өзүнүн тышкы саясатын өзү аныктаган мамлекеттен четтеп, мындай көз каранды, тышкы саясатында дагы көз каранды бир ушундай бир абалга түшүп бараткандыгынын бир белгиси дагы ушул. Мына биз ушул азыр тышкы саясатын деген суроону жыйынтыктап атып, мен силердин көңүлүңөрдөн чыгып урайын. Тышкы саясат менен ички саясат аябай бири-бирине мындай тыгыз байланыштуу болот. Тышкы саясаттын негизги максаты ошол мамлекеттин коопсуздугун камсыз кылуу, мамлекеттин башка өлкөлөр менен болгон мамилесин бекемдөө деген сыяктуу максаттары бар. Мына ички саясатта биз башында аябаганда эгемендүүбүз, биз көз каранды эмеспиз деген менен иш жүзүндө көз каранды эмес болуу өтө кыйын экендигин биз башыбыздан өткөрүп атабыз. Өзгөчө мамлекетке келгенде, мамлекет ичинде дагы, өлкөнүн ичинде дагы мамлекеттин позициялары аябай начар болуп кетти. Мына азыр элдер жакшы эле турмушта, мындай салыштырмалуу жакшы турмушта жашап аткан менен мамлекеттин абалы оор, аябай коррупцияга баткан ичинде. Ал эми тышкы саясатка келгенде дагы ушул уланып атат. Мына башында көп векторлуу деп ошондой бир концепция кабыл алып, баардык өлкөлөр менен мындай бирдей деңгээлде мамиле кылабыз деп жарыя кылганы менен ар бир президент келген сайын эле өзүнүн бир тышкы саясаттагы бир өзүнүн приоритетин алдыга жылдырууга аракет кылгандыгы байкалып атат. Мына ошол Акаев президент болуп турган кезде, ушул эгемендүүлүк жаңы башталганда жана дүйнөдөгү демократия аралчасы болуп атканда биздин мамилелер Европа Союзунун өлкөлөрү менен да аябай жакшы болчу, Америка дагы аябай жакшы мамиле кылчу, дүйнөнүн баардык өлкөлөрү менен мындай көп векторлуу саясат башталган. Бирок кийинчерээк акырындап жүрүп отуруп, ошон үчүн жана Ганси ачылган, Американын базасы, анан жана Кантта Россиянын согуш базасы, аскер базасы ачылып, ушинтип баштагандан кийин, анан кийинчерээк, анан акырындык менен Акаевдин президенттигинин кийинки акыркы жылдарында багыт Россия тарапка көбүрөөк ошол жакка ыктап кетти. Биз Россия менен мындай стратегиялык партнербуз деп, анан Америка менен мамиле солгундап кеткен да. Анан Бакиев президент болуп келгенде, ошол Москва болгон иш сапары учурунда биз Гансини кетиребиз деп Москвага убада берип, Москва болсо $300 миллион берели, жана Камбар ата 1, Камбар ата 2-ни курганга биз жардам беребиз деп алар убадасын берип, анан Москвадан келгенден кийин америкалыктар менен жолугуп, жок биз Гансини чыгарбайбыз деп, анан ошонткенден кийин анан Россия менен мамилеси бузулуп кеткен. Анан ошон үчүн жана Бакиевдин бийликтен кетишине бул россиялыктардын дагы ушундай колдоосу болду деген жана кээ бир эксперттердин ою балким ушундан улам калган. Мына андан кийин Атамбаев президент болгондо көбүнесе эле Туркия менен мамилени ошо Туркияга оодарды. Биздин негизги приоритет Россия болбой эле Туркия болуп калган. Мына ошол Туркияда президенттик шайлоо болгондо бир дагы башка мамлекеттин президенттери катышкан жок. Шайлоо учурунда ошонун жыйынтыгын угузуп атканда балконго туруп алып, ошо Эрдоган жанында ошо түркчө кыйкырып турган Атамбаев биздин көз алдыбызга элестеп турат. Эми мына азыркы президент келгенде, эми бул президент араб өлкөлөрүнө мындай көбүрөөк
мындай жан тарткандай ошол жака расмий сапар ошол жака болуп эле ошо араб өлкөлөрү менен мамиле мындай приоритеттүү болгондой бир маанай байкалып атат. Болбосо 1,5 миңден ашык кишини ошо Эмираттарга алып барып, жана көчмөндөрдүн оюнуна деп 1 айдан ашык ошол жакта жүрүштү. Барып келиштин баарын арабтар төлөп берди. Барганда жатаканасы, тамак ашынын баары бекер болду. Ал аскерлигенсе ар биринин чөнтөгүнө $500 муну силер тиги ушуну чыгымыңарга жумшагыла деп салып берди. Ушунун өзү мындай дагы бир ар кандай бир ойлорду пайда кылат. Бул арабтарды эмне кызыктырды, эмне эле бизге ушундай жакшы мамиле кылып калды деп. Мен бир нерсени билем, алар жана кыргыздарда ителги деген аябай кырган куш бар. Ошол ителгини ташып кетип аткандыгы бул эч кимге талашсыз. Муну мамлекет эле көрө элек, мамлекеттик бийлик эле муну буга тоскоолдук кылган жок, кыргыз эли көрүп эле турат. Ушул ителгилердин популяциясы Кыргызстанда болбой калгандай эле деңгээлге жетип калды. Ителгини табыш азыр кыйын болуп калды. Мына бүгүнкү күндө биз ушинтип азыр ошо араб мамлекеттерине жан тартып турабыз. Бирок коронавирус пандемиясы болгондо мындай араб өлкөлөрүнөн келген жардамды көрө алган жокпуз. Тескерисинче ошо умрага барып келгендер жуктуруп келди деген эксперттердин маанайы болуп атат. Эми экинчи суроого өтөлү, бул чектеш мамлекеттер менен болгон мамлекеттик чек араны тактап алуу маселелери. Урматтуу студенттер, бул мамлекеттүүлүктүн символдору бар да, жана желек, конституция, гимн деген ушу сыяктуу эле мамлекет эгемендүү болсун үчүн анын сөзсүз түрдө чек арасы болуш керек, такталган чек арасы болуш керек. Чек арасы болбосо, чек ара деген бул территория деген сөз, жер деген сөз, жердин чек арасы болуш керек. Чек ара маселелери абдан эле мындай бүгүнкү күндө бизде мындай көйгөй туудуруп аткан маселелердин бири болуп атат. Эмне үчүн дегенде мына биз өзүбүздүн илгерки күчтүү улуу державаны жоготкондон кийин 1000 жылдан кийин 1924 жана анда Кара Кыргыз автономиялык область түзүлгөндө ошонун чек арасы бекитилген. Эми ошондо ал бир жалпы Советтер Союзу деген мамлекеттин ичинде элек да. Ошон үчүн ички чек араларга анча деле көңүл бурулбай калгандай маанай болгон ошол мезгилде. 24-жылы октябрда ошол чек ара бекитилердин алдында комиссия келген, этнографиялык комиссия келип, анан ошо чек ара маселелерин тактаган. Чек ара маселелерин тактаганда албетте ал чек араларды билген кишилер керек эле да, бирок билген кишилер 24-жылга чейин калган деле эмес. Чек араны кимдер билчү эле? Ошо кой кайтарып жүргөн кедей кембагал кайдан билмек эле? Чек араны билгендердин баары эле ошол байлар болгон, манаптар болгон. Ал эми байларды болсо, бул совет бийлигинин душмандары деп 17-жылдан 24-жылга чейин бай деле калган эмес. Баарын басмачылар деп кырып, жоюп, өлтүрүп, тирүү калгандардын баарын сүргүнгө айдап, Украинага айдап, ошентип таштаган. Анан жана Уркуядагыдай мындай билими жоктор, анан ошолор бийликке келген. Мына биз ошолор жөнүндө биз өткөндө да кеп кылганбыз, мындай таптакыр эле эптеп эле каттаанысы эле ошол мамлекеттин башчысы кылып койгон учурлар болгон да. Анан алар чек араны кайдан билмек эле? Ушундай оор шартта анан чек аралар такталган. Анан ошол комиссия келип, ушул мына Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы чек араны, Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек араны, Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек аралар ошо 24-жылы такталган. Такталганда дагы жанагындай аябай үстүртөн такталган. Чек араны тактоо жайкы мезгилде жүрүп, анан жайында кыргыздардын баары тоого көчүп кетип, анан ойдуңдарда жашаган элдердин арасында кыргыздардын саны аз болгондуктан алар ошо кошуна республикаларга өтүп кеткен. Анткени эл аралык мамиледе чек араны сактаганда ушундай бир методика бар. Кайсы эл көбүрөөк болсо ошол жака өткөрүп, эгерде мындай чек ара так эмес болсо. Мына тиги Индия менен Пакистандын ортосунда Бангладеш бөлүнгөндө ошондо жана Жамми Кашмирде да ошондой болгон. Ал жерде улутуна эмес, динге ишенгендигине карата кайсы жерде мусулмандар көп болсо, анда ошолор бер жак Бангладеш жака өткөн. Мына эмгиче ал деле кандай бир кыйынчылыктар туудуруп атат. Мына биздеги чек ара маселе дагы мындай ушундай тамырлары бар. Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы чек ара бул СССР менен Кытайдын ортосундагы чек ара боюнча калыш керек эле. Бирок ошончо дагы үзөңгү кууш алабында
ал кандайдыр бир өзгөрүүлөргө учурады. Мына ошондо дагы бул парламенттин колдоосу жок эле Акаеваны сатып деген уучууларды чыгарып, анан жанагы акса окуялар ошондон улам келип чыкканда. Бирок ошо акса окуялар өткөндөн кийин деле жанагы 2005-жылы Акаев качып кетип, анан ошо Бекназаров генеральный прокурор болгон да ошондон кийин деле ал маселени ошо Бекназаров үзөң угуш маселесин көтөрүп чыкканда. Ал ошол 24-марттан кийин генеральный прокурор болгондон кийин деле ошол маселени көтөрүп, анан Акаевдин күнөөсүн койсо болот эле да. Анткени андай жок болгон. Бул чек ара маселелери эки мамлекеттин ортосунда аябагандай такталып анан кийин чечилет да. Ошондуктан аны Бекназаров көтөрө алган эмес. Бул жөн эле шылтоо болгон. Акаевдин авторитардык үй бүлөлүк бийлигине каршы чыгыш үчүн эле шылтоону издеп, аны ошо үзөң угушту көтөрүп чыгышкан да. Үзөң угуш маселеси мына адистердин айтымына караганда ал чек аранын чечилиши объективдүү эле болгон. Ошо сыяктуу эле Бакиевдин учурунда Каркарадагы чек араны да көтөрүп чыгышты. Андан кийин Бакиев кеткенден кийин деле унутулуп эле калды. Анткени ал деле ошондой эки мамлекеттин ортосунда акылдашып эле чечилген маселелердин бири. Эми азыр Казакстан менен Кыргызстандын чек арасы толугу менен чечилип бүттү. Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы чек арада чечилип бүткөн. Эми азыр Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы, анан Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек ара маселелери турат бүгүнкү күндө. Көп бөлүгү чечилген менен чечилиши кыйын болгондагы маселелер бар экен. Анклав маселелери кандай болгондо дагы эки тараптын тең ошого бир эрки болуп, анан жанагындай паритеттүү комиссиялардын негизинде анан бул маселелерди чечилиш керек. Бул чечилиш бул убакыттын иши. Муну аябаганда шашып чечүүгө да болбойт. Анан кийин бунун чечилишинде кандайдыр бир эмоцияларга берилип, анан чечүү дагы туура эмес. Бул чек ара маселесин чечүү бул дүйнөлүк тажрыйба бар. Чечилген маселелер бар. Дүйнөлүк өлкөлөрдүн ортосунда ушул күнгө чейин көптөгөн жылдар болуп чечилбей келаткандагы маселелер бар. Мисалы үчүн ошол эле Россия менен Япониянын ортосундагы маселелер. Ушул дүйнөлүк тажрыйбаны эске алуу менен Кыргызстан, Өзбекстан, Кыргызстан, Тажикстандын ортосундагы маселелер чечилет деп биз үмүттөнөбүз. Кийинки суроо бул улуттук коопсуздукты камсыз кылуу жана аскер курулушу. Урматтуу студенттер, Советтер Союзу бар кезде ошо советтик армия деген бар болчу. Анан ошол советтик чек араны, советтик чек ара кызматы коргоочу. Ал эми Советтер Союзун ошол кызыл армия, совет армиясы коргойт деп ошол коргоочу. Мына экинчи дүйнөлүк согушта да ошондой болгон да. Анан Советтер Союзу жоюлгандан кийин Кыргызстан өзүнүн армиясын түзүүгө зарыл керек болду. Азыр Кыргызстандагы куралдуу күчтөрдүн күнү катары 29 май эсептелет. Анткени ошо 29 майда 92-жылы президенттин жардыгы чыгып, анан кийин ошол жардыкка карата Кыргызстандын куралдуу күчтөрү түзүлгөн. Ошол Кыргызстандын аймагында калган мурунку Советтер Союзу жайгаштырган бирикмелерди, бөлүктөрдү, мекемелердин баарын эми Кыргызстандын карамагына алып, анан Кыргызстандын куралдуу күчтөрүн түзгөн. Ошол Кыргызстандын куралдуу күчтөрү азыр ошол ОДКБга кирген, КМШга кирген өлкөлөрдүн куралдуу күчтөрү менен бир ушундай учениялерди жүргүзүп, ошолор менен алака береке кылып, анан өзү ошо Кыргызстанды коргоону негизги максат кылган Кыргызстандын өзүнүн куралдуу күчтөрү бар. Бирок бул абдан эле күчтөрү ченелген, ошондой азыркы дүйнөдөгү ошол Америка, Кытай, Россия же болбосо башка Евросоюз өлкөлөрү сыяктуу аябагандай күчтүү куралдары жок. Ошондой жагынан алганда, балким биз куралдуу күчтөрдү чек ара күчтөрүнө берип эле, чек араларды эле кайтарып, балким Кыргызстан мындай бейтарап өлкө деп жарыяласа деле, балким демократияны курууну багыт алган мамлекет үчүн бул деле балким туура болмок. Мына азыр Түркмөнстан ошондой бейтарап өлкө, Япония бейтарап өлкө. Мындай биз эми кимдир бирөө менен согушат дегендей деле мындай бир ушундай коркунуч деле жок. Биз мына кошуна өлкөлөр менен ошол түбөлүк достукта келишимдер менен жашап атабыз.
Айтор бул дагы бир ачык маселе. Муну изилдеп дагы келечеги кандай болот деп изилдей турган маселелердин бири. Ал эми бул сыртынан, ичинен алганда бул сот тутуму ички коопсуздукту сактоо, адилеттикти сактоо бул сот бийлигине жүктөлгөн. Биз эми буга кенен токтолуп отурбайлы. Бул мамлекеттик бийликтин өзүнчө бир бутагы сот бийлиги. Сот бийлигинин эң негизги максаты бул ошол сот адилеттүүлүгүн орнотуу. Бирок биз буга чейинки лекцияларда да айтканбыз, Кыргызстандагы сот бийлиги бул аткаруу бийлигинен, биринчи кезекте президенттин бийлигинен толук көз каранды. Сот адилеттүүлүгү бар деп айтыш өтө кыйын, өтө кыйын. Ар бир келген президент эле ошол сотту өзүнүн максатына ылайык пайдаланып келатат. Ошон үчүн сот бийлиги эркин болмоюн, сот бийлиги адилет болмоюн, мыйзамдуулукту орнотуу өтө кыйын. Андан тышкары мына бизде Кыргызстанда өзгөчө жана кризистик кырдаалдардын тобокелдигин коргоо деген дагы өзүнчө уюм бар. МЧС деп коюп атабыз. Мына МЧС деген ат менен мындай көбүрөөк таанымал. Бул жанагы жаратылыш кырсыктары болгондо өзгөчө ошо тезинен жардам көрсөтүүгө багытталган жер титирөөлөр болгондо, суу каптоолору болгондо ушул МЧС өзүнүн алдына койгон максаттарын аткарып келатат. Андан ары мына коррупцияга каршы күрөш бул дагы аябагандай бир Кыргызстандын ичиндеги бир түйшүктүү маселелердин бирине айланды. Коррупция бул Кыргыз мамлекетинин тамырын жеп, эгерде Кыргыз мамлекетин бир дарак деп элестетсек, анын тамырын кыркып аткан бул коррупция. Көптөгөн өлкөлөр, дүйнөдөгү өлкөлөр, мына биз тарыхтан билебиз, жүздөгөн өлкөлөр жок болуп кеткен. Ошолорду жок кылган бул коррупция. Коррупция жок өлкө жок, бирок коррупциянын деңгээли аябагандай ушундай баардык тармактарга кирип кеткенде, бул абдан бул мамлекеттүүлүккө коркунуч алып келе турган нерсе экендиги мына биз азыр көрүп отурабыз өз көзүбүз менен. Мамлекеттик бийлик кандай долбоор болсо деле, мамлекеттик бийлик катышкан жердин баары эле мына коррупцияга байланыштуу болуп атат дагы. Анан жана бийликке карата элдин ишениминин төмөндөп кетишине дагы ушу коррупция аябагандай тескери таасирин тийгизип атат. Андан кийинки бул баңгизаттардын мыйзамсыз жүгүртүү, баңгизаттарын ташуу, баңгизаттарынын ошо ташуу жолдорунун ошол Борбордук Азия республикалары аркылуу өтүшү, анын ичинде Кыргызстан аркылуу өтүшү дагы аябагандай коопсуздукту пайда кылып атат. Мына баңгизаттары негизинен эле ушу Афганистанда канча жылдардан бери ошо апийим өстүрүлөт дагы, анан ошол апийимди Европага ташыганда, анан ошол Борбордук Азия республикалары аркылуу Россияга өтүп, Россиядан Европага өтөт дагы. Бул дагы аябагандай мындай чоң акчалардын жүгүртүлүшү менен байланыштуу болуп, анан бул баңгизаттарын ташуу дагы Кыргызстанда өзүнчө бир көйгөйлүү маселенин бири болуп калды. Дагы бир көйгөйлүү маселе бул диний экстремизм жана эл аралык терроризм коркунучу. Бул дагы абдан эле мындай көйгөйлүү маселе. Диний экстремизм маселесине келгенде, мына биз Баткен окуяларынан көрдүк. Ошол 1998-99-2000 жылдары бул абдан эле көйгөй экен, бул мамлекет үчүн абдан коркунучтуу маселе экендигин. Ошон үчүн жанагы эл аралык терроризм, сепаратизмге каршы күрөштө экстремизм мына үч коркунуч жөнүндө мына ошо ШОСко кирген, ШКУга кирген өлкөлөр дагы, мына Кытай дагы ушуну өзүнүн тышкы саясатында приоритет катары жарыялады. Экстремизм, терроризм жана сепаратизм деп. Сепаратизмдин коркунучун биз ошо 2010 жылы жана апрелдеги төңкөрүштөн кийин июнь окуялары болбоду. Мына ошол дагы сепаратизмдин бир белгилери болду. Сепаратизмде ошол кайсы бир этнос өзүнчө бөлүнөбүз деп чыгышы, мына Кытайда ал уйгурлар менен байланышкан,
Украинадагы орус улутундагылар менен жана Донецк, жана Крым, ошол айрымдагы башка ошол областтардагы ошол сепаратизмдин белгилерин байкоого болот. Мына бул дагы Кыргызстандагы бир өзүнчө диний маселелер, диний экстремизм келгенде биз ага дагы кийинчерээк бир азтайын кайрадан кайрылып келебиз. Эми ошол Кыргызстандагы адам укуктарын коргоо боюнча бейөкмөт уюмдарынын ишмердигинин жөнүндө да бир аз сөз кылалы. Мына бизде Акыйкатчы институту дагы бар. Аябагандай көп бейөкмөт уюмдар бар адам укугун коргоого ошол багыт максат кылып алган. Кыргызстан укук коргоо кыймылы, Граждандык союз, коррупцияга каршы адам укугун коргоо борбору, кылым шамы жана башка мына жарандык коом жана демократия үчүн деген бейөкмөт уюмдары абдан көп адам укугун коргоо боюнча. Эми Борбордук Азиядагы башка республикаларга салыштырганда Кыргызстанда адам укугу аларга салыштырмалуу көбүрөөк корголгон мамлекет катары дүйнө өлкөлөрү тааныйт, бирок ошентсе дагы биз билебиз өлкөнүн ичинде адам укуктарын коргоо, адам эркиндиктери боюнча маселелер бар. Урматтуу студенттер, эми 4-чү суроого өтөлү. Бул эгемендик Кыргызстандагы саламаттыкты сактоо, билим менен илим, маданият тармагындагы өзгөрүүлөр. Саламаттыкты сактоо Советтер Союзу учурунда, мындай Советтер Союзуну биз канчалык ушундай коммунисттик диктаторлук мамлекет болгон деп айтканыбыз менен, ушу саламаттык сактоо, билим берүү жагына келгенде Советтер Союзу учурунда бул абдан жакшы жолго коюлган. Өзгөчө саламаттык сактоо. Анан Советтер Союзу кулагандан кийин эгемендик Кыргызстанда саламаттык сактоо жактан тейлөөдө аябагандай эле көйгөйлөр пайда болду. Манас жана Манас таалими деген программаларды ишке ашырды. Бирок булардын ишке ашырышынан саламаттык сактоо оңолуп кеткен жок. Анткени кыргыз эли мына ошо 91-жылга чейинки кандай эле, канча больницалар бар эле, элдин саламаттыгын кандай карап турчу эле деп эле ошого эле салыштырып карашат да. Ошол деңгээлге дагы деле жете элекпиз. Мына өзгөчө азыр коронавирус пандемиясы болуп атканда саламаттык сактоонун деңгээлинин канчалык төмөн экендигин мына өз жоон терибиз менен азыр сезип атабыз. Канчалык ошол медицина кызматкерлеринин өздөрүнүн билим деңгээли, анан ал медицинанын жабдыктар менен жабдылышы, жана андай аппаратуралардын жетишпестиги аябагандай эле кыйын болуп аткандыгын биз азыр өз көзүбүз менен көрүп атабыз. Бирок азыр ушул пандемия өтүп кеткенден кийин бул маселелерге биз кайрадан кайрылып келип, анан кийин саламаттык сактоого өзүнчө программаларды түзүп, саламаттык сактоону мындан ары өнүктүрөбүз деген азыр абдан ошо бийлик тарабынан дагы, эл тарабынан дагы абдан айтылып атат. Саламаттык сактоону аябай көңүл буруш керек, бюджеттен көбүрөөк акча бөлүш керек деп. Эми Кудай буйрса, ошол коронавирус бүткөндөн кийин саламаттык сактоо тарабы өнүгүп кетет деген ойдобуз. Маданиятка келгенде, урматтуу студенттер, маданият деген бул адамдардын аң сезими менен байланыштуу нерсе экен. Мисалы үчүн экономикада, башка тармактарда кандайдыр бир жанагындай модерндештирүүнү жүргүзгөндө мындай көзгө көрүнүп, мындай мисалы үчүн мына мурун мамлекеттик менчик болсо эми жеке менчик болуп калды деп мындай көзгө көрүнөт экен. Ал эми бул аң сезимдеги өзгөрүүлөр, маданияттагы өзгөрүүлөр ал мындай көзгө мындай көрүнбөйт дагы экен, аны кол менен кармап көрүүгө да болбойт экен. Өзгөчө билим берүүдө мына совет мезгилинде ошо саламаттык сактоо менен катар эле билим берүү дагы өзгөчө жалпы орто билим берүү аябай жогорку деңгээлде болчу деп айтып кетпедикпи? Мына эми ошол деңгээлге биз дагы деле жете албай жатабыз. Аябагандай түшүп кетти. Билим берүү абдан эле түшүп кетти. Мына ошол маданиятта дагы, ошол маданиятка дагы таасирин тийгизди. Ошол 90-жылдары, 85-жылдан баштап
улуттук аң сезим жогорулап, пассионардуулуктун белгилери аябаганда күчтүү болуп жаткан мезгилде мына ошол эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарындагы өткөрүлгөн долбоорлордогу бир өзүнчө бир керемет болгондо, мисалы үчүн Манастын 1000 жылдыгы аябагандай улуттук аң сезимди көтөрөт. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгы, Ош шаарына 3000 жыл деген бул тим эле кыргыздар калпагын асман кыргытып аябай кубанган да. Ал эми бүгүнкү күндөгү майрамдарды, долбоорлорду алалы. Тиги коммунисттин 100 жылдыгы, мына былтыркы жыл ошону менен өттү. Быйылкы жылдын планы ушундай болчу. Кийинки коммунисттин 110 жылдыгы деп. Биз мындай ошол коммунисттерден дагы эле кутула албай атабыз. Эмне үчүн тиги биздин саясатчылар кутула албай атат? Анткени жаңы көз караш жок. Анан эле ошо эскиге жамынып атат. Ал эми маданиятта адамдардын аң сезиминде андай болгон жок. Аң сезим мындай өзгөрүп атат. Ошол пассионардуулуктун күчү менен, ошорекинин илеби менен анан адамдардын аң сезими өзгөрүп, көз караштары өзгөрүп атат. Адамдардын көз караштарынын өзгөргөндүгү жөнүндө мына мен 1-2 мисал келтире кетейин силерге, урматтуу студенттер. Бул жана соцреализм менен байланыштуу. Социалисттик реализмден баш тарткандан кийин, социалисттик реализм деген бул адамдын аң сезимин кармап туруу, кишендеп коюу, бир торго салып коюу болчу да. Мисалы үчүн бир эле чындык бар, бул коммунисттик чындык. Марксизм, ленинизм чындыгы. Андан башка чындык жок. Ошон үчүн балдары атасына каршы чыгып, ушундай бир коммунизм үчүн тиги ушу аң сезимди жанагындай манкүрттүк алып келген да. Ал эми ошол жоюлгандан кийин, анан кийин маданиятта, өзгөчө адабиятта абдан эле мындай өзгөрүүлөр болду. Ошол эгемендүүлүктүн башында. Мисалы үчүн мына мисалдарды алалы. Манас эпосуна арналган 50ден ашык ар кандай китептер чыкты. Сагынбай Орозбаковдун, Саятбай Каралаевдин, Чокморовдун, Мамбеталиевдин жана башка манасчылардын варианттары боюнча эпостун ар кандай басылмалары жарык көрдү. Өлкөнүн театрлары жаңы 10 спектакльди, 30тан ашык драмалык чыгармаларды коюшту ушу Манаска байланыштуу. Белгилүү режиссерлор Окуевдин ошондо Манас деп ураан чакырып, Велис Субукеевдин Манастын ааламы, Сүйүндүковдун Манас балдардын жүрөгүндө деген документалдуу фильмдери чыкты. Бул абдан бир чоң багыт болду. Ушу Манастын 1000 жылдыгына байланыштырып, абдан көп проекттердин баары ишке ашты. Анан Манастын 1000 жылдыгын белгилегенде дагы ошондо Таласта абдан көп мындай иш-чаралар жүргүзүлдү. Биз буга мен кенен токтолуп отурбаймын. Бул боюнча адабияттар дагы көп, өзүңөр да карап алсаңар болот. Ошо Манастын 1000 жылдыгына 95-жылы президенттер Демирел, Каримов, Назарбаев, Ниязовдордун келип катышкандыгы дагы бул ошол кыргыз эгемендүү кыргыз мамлекетине болгон мамилени көргөздү да, ошого ошонун бир мисалы болуп калды. 96-жылы мына ошол Манастын, то есть Оштун 3000 жылдыгы майрамдоо жөнүндө атайын президенттин жарлыгы чыкты. Бул дагы аябагандай чоң проект болду. Оштун 3000 жылдыгы деген. Андан кийин мына эгемендүүлүктүн, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгы дагы абдан чоң бир майрам болду. Ушунун баары Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосу менен ошонун рамкасында жүрүп атты да. Ошол башында, ошо эгемендүүлүктүн башындагы иш-чаралар ушундай бир пассионардуулуктун рамкасында өткөн. Адабиятта абдан эле бир ошо соцреализмдин нугунан чыккандан кийин укмуштуудай бир өзгөрүүлөр болду. Ал өзгөрүүлөрдүн мына белгиси катары мына лириканы алсак, мына лирика жанрында, публицистикада аябагандай жаңы багыттар пайда болду. Мына поэтикалык элестүү ойлонун мына жаңы тенденциясына мына акындар Өмүркановдун Жангисе, Күндөгү так, Асмансыз жылдар, Тушалган чагылган, Жалгыздык ыры, Шайлообек Дүйшеевдин Кайдыгерлик, Арабадагы ыр, Туз, Эсенгул Ибраевдин Эсенгулдун ырлары, Насыят, Тандалмалар, Тургунбаевдин Күндүн көзү, Жылдыз, Акималиевдин Ай ааламга күйүп турган ыр чырак, Ханда жок байлык,
чырак жана башка абдан көп поэтикалык чыгармалар пайда болду. Сүйүнбай Эралиевдин Кесири инсан поэмасы, Сооронбай Жусуевдин Курманжан датка романы, Байтемировдун Шабдан, Байтек деген ушундай бир жаңы чыгармалар пайда боло баштады. Соңку адабияттарда Саспаев, Сооронбаева, Акматов, Жусупов, Абакиров, Дүйшеев, Усубалиев, Жапиев, Аракеев, Казакбаев, Осмонкулов өңдүү каламгерлердин изденүү кадамдарынын позитивдүү натыйжаларын жолуктурууга болот. Мисалы үчүн Саспаевдин Каныкейдин алтын билериги, Гапаровдун Айгүл тоо, Акматовдун Мунабия, Мелис Абакировдун Айыл аңгемелери, Шайлообек Дүйшеевдин Губернатор Буканын өлүмү, Жапиевдин Мейман күтүү өңдүү чыгармаларын киргизсек болот. Урматтуу студенттер, эмне үчүн мен бул фамилияларды жана алардын чыгармаларынын аттарын айтып атканым, ошо силер ушуну окуса экен деп, ошо силердин эсиңерде калса, ушуларды өзүңөр иштеп жүрүп таап, анан окуса экен деп айтып атам. Эми мен баарын айтканга үлгүрбөйм. Мына мен бул китепте да булардын ар бирине анализ жүргүзүп, ошо соцреализмден постмодернизмге карай жол деген өзүнчө бир чоң бөлүм бар. Ошондо ушул ар бир адабий чыгарманы анализге алып, ошонун кандайча жаңычалыгын, соцреализмден кантип чыгып, модернизмди көздөй кантип кетип бараткандыгын далилдегенге аракеттерди кылгам. Бул жерде мына Турсуновдун Балбай, Качкынбай Осмоналиевдин Көчмөндөр кагылышы, проза жөнүндө айтып атам. Шүкүрбек Бейшеналиевдин Тайлак Батыр 98-жылы чыккан, Мелис Абакировдун Көкөй кести 2000-жылы, Барымта 2008-жылы чыкты. Эгембердиевдин Канат Хан дегени, Токтоналиевдин Хан Ормон деген китеби 2007-жылы чыкты. Асанбек Истамовдун Хан Тейиш 2009-жылы чыкты. Акбар Рыскуловдун Атакенин Ак болоту 2012-жылы чыкты. Чыгарым менен эле Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкты алды. Ушул китептер мындай жаңыча жазылды. Эч жерде мындай кысым жок, чектөө жок. Ушундай бир адабияттагы жаңы издер. Көчкөн Сактановдун Маркумдар үнү дегени 91-жылы чыкты. Өскөн Даникеевдин Арман дегени 2005-жылы чыкты. Бул укмуштудай Казат Акматовдун Күндө айланган жылдар деген 89-жылы чыккан китеби. Ушулардын баары бир жаңы багыттын мисалдары катары кароого болот. Эми бул жерде адабият жөнүндө айта берсе аябай андай көп, аны ушул жерден карап алыңыздар. Эми коомдогу, кыргыз коомундагы өзгөрүүлөр, дин жана диний турмуш. Ушу дин маселеси бул өтө мындай бир кылдат, өтө эле мындай адамдын жан дүйнөсүнө жакын маселелердин бири. Биз дин темасына кайрылганда биз абдан эле мындай бир кылдат болушубуз керек, урматтуу студенттер. Анткени Советтер Союзу учурунда динге тыюу салынган. Советтер Союзу учурунда баары эле атеистпиз деп, мындай коммунисттер атеист болуш керек деп, коммунист эместер деле атеист болушкан. Ал учурда мындай Кыргызстанда баарыбыз эле биз мусулманбыз дешкени менен мечиттер жок болчу. Эсимде мындай болжол менен Советтер Союзу мезгилинде мечиттер деген жок болчу. Şu Kırgız eli emi özü musulmanlar da. Өздөрү мусулманды деп эле жүрүшчү, бирок мындай ачык айтканга болбойт. Ачыгын айткан атеист. Анан бир мечиттердин саны бир 30-тун тегерегинде, бир 40-ка жетпеген эле мечиттер болгон Кыргызстанда. Жалпы Кыргызстан боюнча бүгүнкү күндө азыркы ушу 2020-жылкыга карата 2600 мечит бар деп айтылып атат. 2600төн да ашыгыраак мечит бар. Кыргызстанда канча мектеп болсо, ошо мектептен дагы мечит көп болуп кетти да. Эмне үчүн дегенде, ошол Советтер Союзу тарагандан кийин, эгемендүүлүккө жетишкенден кийин, мындай кыргыздардын жана аң сезими өзгөргөндө, ошол динге кайрылды да. Динге кайрылып, эмне үчүн динге кайрылды дегенде,
Kırgızdардын жан дүйнөсү адилеттүүлүктү истеди да. Адилеттүүлүктү, ууру кылба, ушак айтпа. Бул деген кылмыш болот, бул деген күнөө болот деп ошону издеди. Аны коммунисттерден таба албайсың да. Коммунисттердин баары ууру, коммунисттердин баары тең эле калпычы. Баары тең калп айтат. Анан кийин ошондо бук болуп жүргөн эл ошондой коммунисттик реализмден бошогондон кийин ушу аябай жан дүйнөсү мындай эркиндикке чыгып, анан ошол ууру кылба, ушак сүйлөбө, адилеттүү бол дегенди Курандан тапты дагы. Анан ушу баары ошока мындай ишенип, анан кийин ошол жана мечиттердин көп курулушуна дагы ошол колунда барлар мечит сала башташты да. Анан кийин бул ичинде, өлкөнүн ичиндеги жүргөн процесс эле. Анан сырттагылар да карап турган жок, өзгөчө араб өлкөлөрү алар дагы ошондон пайдаланып, анан мечиттерди салып бере баштады. Бекер мечит салып бере баштады. Силерге бекер мечит салабыз десе, жергиликтүү бийликтер ага ошо айылдын чок ортосунан эң аялуу деген жерлерди ошо мечитке бере башташты. Ошентип анан жана мечиттердин саны аябагандай көбөйүп кетти да. Ал мечитти бекер салып берип аткан арабтар, алар да өзүнүн кызыкчылыгын коргогондугу мына ошол өзүнүн кызыкчылыгынан ула мечит салып аткандын бүгүнкү күндө биз даана көрүп турабыз. Биз учурунда арабтарга аябай, ой булар аябай жакшы турбайбы? Арабтар аябай берешен турбайбы деп ойлогонбуз. Көрсө алар өздөрүнүн пайдасы үчүн курган экен да ушул мечиттерди. Мына ошол мечиттер аркылуу азыр умрага жиберилет. Мечиттер аркылуу Меккеге жиберилип атат кишилер. Мына болжол менен бир 5000 киши Меккеге барса, ар бири $3000 болгондо эле бир $15 миллион арабтар жылына Мекке аркылуу алып атат. Ал эми умрага да канча кишилер барып атат. Умрага барган кишилер эми ал $3000 эмес, андан азыраак төлөшөт, бирок ошентсе деле ошо жалпы чыгымды мына биздин эксперттер эсептеп чыкканына караганда 20 миллион, $25 миллион жылына ошол Арабияга барып атат да. Ошол мечиттер аркылуу. Бир кезде мечиттерди салышкан, алар 20 миллион чыгым кылган эмес да. Бирок жылына ушинтип алып атат. Жылына Кыргызстандан, мына ошол Россиядан жүрүп, Казакстанда жүрүп, Америкада жүрүп, тапкан акчалардын ата-энелерине которуп атат мына. Анан ошол которулуп аткан акчалардын эсебинен 20 миллион жылына кетип атат, 25 миллион кетип атат. Эгерде ошону араб өлкөлөрүнө эмес, ошону балдарына окутканга, англис тилин үйрөткөнгө, репетитор жалдаганга, мектептен окуганга, ушуга жумшаса, анда ошол балдар анан дүйнөгө таанымал болуп, анан кийин мыкты балдар болуп чоңоет эле да. Жок, биз учурунда биз ошол ушундай бир кайра түзүүлөр болуп аткан учурда, аң сезимдер өзгөрүп аткан учурда кандайдыр бир ушундай иштерге жол бергендигибиз мына бүгүнкү күндө көрүнүп турат. Бул бир чети. Экинчи чети мына мечиттер канчалык көбөйгөн сайын, элдер мечитке канчалык көбүрөөк бара баштаган сайын, мектептер начарлай баштады. Мектептеги билим берүү деңгээли аябай төмөндөп кетти. Ошон үчүн мындай мектептен алгандан көрө билимди мектептеги сөздөргө караганда мечиттеги сөздөр жакшы угула баштады да. Ал эми дагы бир жагынан алганда, мына мечитке эмне үчүн барасың? Мечитке барсаң аябай сонун сөздөрдү айтат. Мечитте айтат, ууру кылба дейт, бул күнөө болот дейт. Ушак айтпа, бул күнөө болот дейт. Мечитке барсаң, жанагы бийликтен күтүп жүрүп ала албаган нерселерди мечиттен аласың. Мына бийликке эч ким ишенбей атпайбы? Бийликтин баары ууру болуп атпайбы? Айтылган сөздөрү менен кылган иши дал келбейт. Мына Атамбаев Кудай деп эле кудайлайт. Мисалы үчүн Акаев моминтип ура демократия деп эле ушинтип элдерди алдап эле, анын үйүнө келгенде эле ичип жеп, туугандарын кызматка коюп коррупцияга киришет да. Анан элдер бийликке ишенбей атат. Эл ишеними жок жашай албайт да. Эл бир нерсеге ишениш керек. Же бийликке ишениш керек, Европадагыдай болуп. Европада бийликке ишенет. Бийликке ишенген өлкөлөрдө динге ишенүү мындай кичине төмөнүрөөк. Анткени алар бийликке ишенет, мыйзамга ишенет. Эгерде кимдир бирөө ууру кылып атса, ал мыйзамдын чегинде жазасын алат деп, ошон үчүн алар мамлекеттик бийликке ишенгендиги үчүн алар мындай өзүн эркин алып жүрүшөт. А бизде мамлекеттик бийлик ишенбейт. Мамлекеттиктер ууру,
мамлекеттиктер айткан сөздөрү менен кылган иштери дал келбейт, баары коррупционер, адилеттүүлүк жок, мыйзам иштебейт. Анан ошон үчүн элдер мечитке барат. Мечитте айтып атат, Кудай жеткирет аларды, Кудай аларды жазалайт. Булар эртедир кечтир Кудайдын жазасына бул дүйнөдөн ала албаса тиги дүйнөдөн алат деп элдер мындай бир өздөрүнүн бир мындай талабын канааттандырып калып атат да, ушак сүйлөсөң күнөө болот, ууру кылсаң күнөө болот деп, анан ошон үчүн мечитке барып, ошон үчүн мечит көбөйүп атат. Ошон үчүн жума намазга баары барып атышат. Ал тиги бийликтин бир иш чарасына барган жок да. Ошон үчүн урматтуу студенттер, мындай бийликтин адилеттүүлүгү жок болгон учурда мечиттердин деңгээли көтөрүлөт экен да. Бул жанагындай бир сообщающийся сосуд дегендей да, бир жагы азайса бир жагы көбөйөт. Мына билим берүү укмуштуудай талкаланды. Мектептер баары деп айткан менен мектепте билим берүү деңгээли аябай төмөн болуп кетти. Көпчүлүгү бир четине мектепке барбай деле калды, окубай деле калды. Окугандар да окутпай деле калды. Анткени мугалимдердин деңгээли аябай төмөн. Мугалимдердин көбү эле заочный окугандар. Сырттан окуп эле, мисалы үчүн бир айылга бирөө келин болуп келет, анан эле заочный окутуп коюшат деле, анан кийин алып барып бир тайды союп эле, анан бир тай берип эле директорго, анан мектепке мугалим кылып коюшат. Анан ал эмнени окутат, анын өзүнүн билими. Ал мектепте да начар бүткөн. Анан университетте деле кыйратып окуган жок. Мына азыр университеттердин педагогикалык факультеттерине кимдер өтөт? Эң төмөн, ОРТдан эң төмөн бала алгандар ошол жака барат. Анан алар болсо азыр университеттер дагы жакшы жыргат окутпай калды. Анан алар эптеп-септеп бүтөт да гана мектепке барат. Анан аяктан кайра эптеп-септеп балдарды окутат, эптеген балдар келип анан ушинтип билим берүү аябагандай эле төмөндөп кетти. Мамлекетти жоем десең, анын билим берүү системасын талкала деген макал мына ушу Кыргызстанда иштеп атат бүгүнкү күндө. Жалаң эле мектептеги билим берүү эмес, жогорку билим берүү дагы аябагандай. Анткени жогорку билим берүү деген жогорку билим берүүнүн эң негизги шарты бул абитуриенттердин билим деңгээлине жараша болот. Абитуриенттер канчалык күчтүү болсо, университет ошончолук күчтүү адис даярдайт. Ошон үчүн жанагы дүйнөдөгү өлкөлөр конкурстар менен бекер окутабыз деп эң мыкты абитуриенттерди алып кетишет. Биздин абитуриенттер мектептен чала сабаттуу болуп келген. Анан университетке келип кирет дагы, университеттен ушул жазып аткандагы кетирген каталары бир укмуш. Билим деңгээли өтө төмөн. Анан 4 жылдын ичинде университет андан кандай адис тарбиялап чыкмак эле. Мына ушунун баары билим берүүдөгү көйгөйлөр. Мына ошонун баары байланышкан. Мисалы үчүн динге келгенде, динге ишенген жакшы. Динге мусулман болгон жакшы. Эгерде кыргыздардын баары бир эле динге ишенсе, анда бул абдан жакшы болмок. Мындай эгерде мусулмандар ичинен бөлүнүп кетсе, мына биз дүйнөдө көрүп атпайбызбы? Бул диндик негизде бир эле диндин ичиндегилер экиге бөлүнүп алып кармашкан, кармаш эч качан токтобойт экен. Биз анын баарын көрүп атабыз. Ошондуктан мындай бир элдин бир эле динге ишенгени бул абдан жакшы. Бирок ошентсе дагы эмне үчүн анын ушундай көбөйүп бараткандыгын биз мындай изилдегенге аракет кылдык да, эмне үчүн мындай элдер мечитке көбүрөөк барышат, анткени мамлекеттикке ишенбейт. Кыргызстан өзү мындай көп маданияттуу, көп улуттуу өлкө. Мына Кыргызстанда орус православ чиркөөсү бар. Ошонун 55 орус православ чиркөөсү бар. Бир аялдар кечилканасы бар, монастыры бар. 7 жогорку окуу жайы бар, 8 орто диний мектеби бар. Ушу православдардын эле Кыргыздарда. Мында Кыргызстанда христиан багытындагы коомдордун саны 372-ге жетти. Мына бүгүнкү күнгө караганда. Рим католиктеринин 4 коому бар. Протестанттардын 280 коому бар. Алардын 50-сү баптисттер чиркөөсү, 21-и лютерандар, 54-ü жана 53-лөр чиркөөсү, 36-сы пресвитериандыктар, 45-и харизматтар чиркөөсү, Иегова деген да бар. 49 Иегова коому бар. Жана 7 күндүн адвентисттери деген 31 коом бар. Мунун баарын эмне үчүн айтып атам, урматтуу студенттер? Кыргызстан көп диндүү өлкө. Кыргызстан көп улуттуу өлкө. Ошон үчүн Кыргызстандын биримдигин сактоо, Кыргызстандагы жашаган элдердин
биримдигин сактоо бул абдан мындай чыдамкайлыкты талап кылат. Мындай эмне үчүн ал менин динимде эмес дебей баардык диндерге, баардык диндин өкүлдөрүнө тең мамиле кылыш керек. Ал үчүн Кыргызстандын мамлекеттик бийлиги күчтүү болуш керек. Конституция иштеш керек, мыйзам иштеш керек. Мыйзам биринчи орунда туруш керек да. Мыйзам соттук адилеттүүлүк болуш керек. Ошондо элдердин баары ар кайсы динде экендигине карабастан ошол мамлекеттик бийликке ишенип, сот бийлигине ишенсе, анда бул мамлекет бир ынтымактуу болот. Мына мен силердин көңүлүңөрдү дагы бир нерсеге буруп кетейин, урматтуу студенттер. Мен гезит беттеринен көп эле окуп калам да. Кыргызстанда бул кыргыздар титулдуу улут дейт. Кыргыз улуту Кыргызстанда жашаган башка улуттар үчүн жоопкерчиликтүү. Алар үчүн жооп берет деп. Биз мындайды көргөнбүз да. Мына Советтер Союзу жашап турган учурда орус улуту мындай старший брат болчу да. Биз ошол башка улуттар үчүн ал жооп берчү деп. Бул эч качан жакшылык алып келбейт. Кыргызстанда жашаган ар бир башка улуттардын мекени дагы Кыргызстан. Бул жерде старший брат, младший браттын кереги жок. Кыргыздар башка улутка жооп берет эмес. Кыргызстанда жашагандар, мына мисал катарында айтайынчы. Мына Кыргызстандын элинин 24-25%-ын өзбектер түзөт. Өзбектер, Кыргызстандагы өзбектердин мекени бул Кыргызстан. Кыргызстан жалаң эле Кыргыздын мамлекети эмес. Кыргызстан бул өзбектердин да мамлекети, дунгандардын да мамлекети. Мына 7%-га жакыны орустар. Ошол Кыргызстанда жашаган орустардын дагы мамлекети ушул Кыргызстан. Кыргызстанда жашаган, Кыргызстандын жараны болгондон кийин Кыргызстандын жери ошол Кыргызстандын ар бир жаранына тиешелүү. Ал ошону менен сыймыкталат. Менин өлкөм деп сыймыкталат. Менин Кыргызстаным деп кыргыздар эле эмес, Кыргызстанда жашаган жанагы башка улуттун, этностун өкүлдөрүнүн баары сыймыктангандай шартты түзүп бергенде гана анан ошондо биздин өлкөбүз бирдиктүү болот. Анан бирөөнү старший брат, бирөөнү младший брат дегенди көргөнбүз биз мындайды. Биз мындайды өткөнбүз. Бирок ошо биз кайрага кайрылып келиштин эч кандай зарылчылыгы жок. Урматтуу студенттер, эми мен жана башында теманы айтканда айттым эле, бул 16-чы лекция, жыйынтыктоочу лекция деп. Эми болгону ушу университеттерде Кыргызстандын тарыхына, ошо байыркы дүйнөдөн баштап бүгүнкү күнгө чейинкисине ушу 16 эле лекция бөлүнгөн. Анан ошо 16 лекциянын алкагында ошо Кыргызстандын тарыхын айтып бергенге үлгүргөнгө аракетибизди кылдык. Эми мектептерде дагы окугансыңар силер Кыргызстандын тарыхын. Ошондуктан мектептерде окуганда мындай азыркы эгемендүүлүк мезгилге азыраак көңүл бурулуп калган. Ошо 9-класстын программасында бар. Ошон үчүн биз 16 лекциянын 5 лекциясын ошо эгемендүүлүк тарыхына бөлгөнбүз да. Ошол бир лекциясын аң сезимдин өнүгүшү, жанагындай жан коомдун башталышы деп, экинчиси болсо парламенттин өнүгүшү, андан кийин экономикадагы өзгөрүүлөргө бир лекцияны коюп, анан жана авторитардык башкарууга бир лекцияны коюп, ушинткенде эле мындай 5 лекция ылдам эле бүтүп калды. Мына тетки илгерки байыркы тарыхты окуганда археологиялык эстеликтерди изилдеш керек, архивдик документтерди изилдеш керек деп мындай өзүнүн кыйынчылыгы бар. Бирок соңку жаңы тарыхты изилдөө деле жеңил эмес экен. Анткени соңку жаңы тарыхта мына азыр 90-жылдардагы башталган процесстер уланып атат. Ошолор бүтө элек кезде алар жөнүндө айтыш деле жеңил эмес экен. Мына мен өзүм башыман кечирип атам аны. Соңку жаңы тарыхта жазганда мындай бир мисал келтирип айтайын силерге. Мисал үчүн спортсмендер да. Спортсмендер мисал үчүн 800 метрге же 400 метрге же болбосо марафондук жарыш болгондо кой берди. Кой бергенде эле анын кимиси биринчи келерин, кимиси экинчи келерин билбей туруп эле алар жөнүндө тиги же бул спортсмен жөнүндө бүтүн чыгарып айтыш өтө кыйын экен. Ким билет кимиси биринчи келерин. Бирок ошентсе дагы мониторинг деген бар да. Ошол аябагандай мына марафондук жарыш болгондо 1 сааттан кийин аябай чоюлуп
кээ бирөөлөр аябай эле артта калып калат. Анан ошол аябай эле артта калып калганы эми бир өзүнчө эле бир чуудо болуп биринчи келет деп айтыш кыйын. Мына ошолор жөнүндө сөз кылса болот. Мына ошону мониторингдеп, мына Кыргызстан мына эгемендүүлүктү алгандан кийин ошону карап, мындай кайсы маселелер боюнча ийгиликке жетишти, кайсы маселелер боюнча артта калды деп кандайдыр бир мониторингдин негизинде айтса болот экен. Мына биз өзүбүздүн лекцияларыбызды ошого негиздедик. Эгемендүүлүктү алган бул абдан чоң жетишкендик иши болду. Мына Советтер Союзу эртедир кечтир кулай турган мамлекет болчу. Анткени анын келечеги жок мамлекет болчу. Ал жөнүндө биз айттык. Анан ошол кулагандан кийин жанагындай эгемендүүлүккө ээ болгон бул эң негизги биздин жетишкендигибиз ошо болду. Эгемендүүлүккө жетишкенден кийин анан экономиканы кайра түзүү башталды. Анан саясий системаны кайра түзүү башталды. Экономиканы кайра түзүү ылдам эле ишке ашты. Биз ошол экономиканы ишке ашкандан кийин жанагындай базар мамилелерине негизденип алып, азыр өнүгүп мамлекетти сактап турабыз. Ал эми саясий системаны өзгөргөн жок. Саясий система өзгөрбөгөн боюнча калды. Эмне үчүн дегенде, менин оюмча саясий системаны өзгөртүш үчүн мындай көз караш керек да, видение керек. Каякты көздө өзгөртүш керек деп. Мына Акаевдин учурунда биз жарыяладык. Биз демократияга багыт алып атабыз деп. А демократия деген эмне? Демократия деген бул бир жыргал, мындай асмандан түшкөн эле мындай майгөл, сүткөл эмес да. Демократия дегендин өзүнүн стандарттары бар. Демократиянын эң биринчи стандарты бул сөз эркиндиги. Сөз эркиндиги болуш керек. Бизде сөз эркиндиги барбы? Сөз эркиндиги жок. Мисалы үчүн мына телевидениени алсак, бир дагы эркин телевидение жок Кыргызстанда. Анан жана КТРК деген бар. КТРК деген коомдук телевидение. Бул бюджеттин эсебинен, элдин салыкка төлөгөн акчасынын эсебинен жашап атат. Бирок бул ким президент болуп келсе эле, ошонун эле камчысын чапкан КТРК элди да тажатып бүттү. КТРК жалаң калптарды эле айтып отурган КТРК. Ошол президенттин саясатын эле актап эле жүрүп. Мына Атамбаевди актап эле келбеди беле. Ошол КТРК анан эле ордендерди алып, анан наамдарды алышып эле, анан ошондо Атамбаевдин айтканы менен эсимен кетпейт. Ошол журналисттердин баарын чогултуп алып, арзыма тарыхчылардын баарын чогултуп алып, анан ошолорго ордендерди берип, наамдарды берип атып, анан мынтип айтканда силер деншик эмессиңер деп. Мындай бул шылдыңдоо деген сөз. Ошо деншик жөнүндө мындай урматтуу студенттер силер билет го деп ойлойм. Ал чехтердин улуу жазуучусунун деншиктен ким экендиги мен азыр токтолуп отурбайм. Бул мындай аябагандай эле ошол шылдыңдаган сөз болгон. Ошо бизде андай сөз эркиндиги жок. Даже мына азаттыкты алсак деле, мындай эркиндиги, мына азаттык ошол Америка тарабынан каржыланган мындай эркин болуш керек эле. Бул башында эркин болчу. Бирок акыркы мезгилдерде карасаңар азаттыкка кирип алып туруп эле анан бир мындай ачык жагы азаттыктан чыгып сүйлөйт, аябагандай сындап мындай объективдүү, адилет маалыматтарды берип аткандай эле болот. Анан эле карасаң эле барып эле мамлекеттик кызматка отуруп калат. Мамлекеттик наамдарды алып калышат да. Анан ошондо ойлойсуң, бул түн ичинде барып тиги бийликке иштеп атканго дейм. Бул бийликтин, бирок биз байкап деле калып атабыз, кантип бийликтин саясатын азаттык аркылуу өткөрүп аткандыктарын эле көрүп атабыз. Ошону ушул жагынан алып караганда азаттык деле мындай бир кандайдыр бир келгенде мындай кошоматчылык, кандайдыр тымызын көрүнбөгөн саясатты жүргүзүп атат. Бул демократиянын маалымат эркиндиги бул бир стандарты. Дагы бир стандарты көп партиялуулук. Чыныгы көп партиялуулук болуш керек демократияда. Бизде көп партиялуу бар, бирок көп партиялуулук системасы жок. Урматтуу студенттер, экөөнү айырбаштай билгиле. Мен бул жөнүндө абдан көп эле макалалар жаздым. Англис тилинде де чыкты, немис тилинде де чыкты. Көп партия менен көп партиялуулук системасы деген экөө таптакыр эки башка нерсе. Бизде көп партиялар бар, бирок көп партиялуулук система жок. Ушунун өзү дагы демократиянын бизде жок экендигин жөнүндө сөз жүрүп атат. Биз демократиядан жабыр тарткан жокпуз. Биз демократиянын жоктугунан жабыр тартып атабыз. Мына эгемендүүлүк дегенге биз жетиштикпи дегенде, мына мен
урматтуу студенттер, ошо 16 лекцияга жыйынтык чыгарып атам да. Мына биз биринчи лекцияны окуганды ушинтип баштаганбыз. Улуу жазуучу Василий Владимирович Бартольдтун сөзү менен баштаганбыз. Дайым ушинтебиз. Борбордук Азиядагы эң байыркы элдердин бири кыргыздар деп баштайбыз. Кыргыздар деген ушундай биринчи мамлекеттерди түзгөн ушакта деп. Кыргыздардын абдан мондай сыймыктуу тарыхы бар деп баштайбыз да. Анан кийин мына эгемендүүлүккө келгенде, мына бүгүн эгемендүүлүгү барбы Кыргызстардын дегенде, юридикалык жактан ооба, биз эгемендүүбүз. Бирок практика жүзүндө де факто абдан кыйын болуп турат. Де факто азыр бизди башка өлкөлөр булар мамлекеттүүлүгүн жоготуп алуу алдында турат. Булардын мамлекеттүүлүгү коркунучта турат деп бизге сырттан карагандар айтып атат. Биз алардын оозун жаба албайбыз да. Биздин ким экенибизди алар түз эле айтып коет. Ал эми биздин ичибизде биз ар кайсы сөздөрдү айта баштайбыз. Биздин мына Акаев мондай калың китептерди жазып, өзүн мактап, биз жыргал заманда жашап атабыз деген. Бакиевдин китеби мына мен азыр силерге көргөзүп эле койм, мына мен полкомдо турат. Мондай болгон март революциясына арналган китепти жазган да, мен соны саясат жүргүзүп атам, Кыргызстанды жыргатам деп көрдүк кандай экендигин. Ичибизден Атамбаев деле мактанып эле атчы, мактап эле атат. Ичибизде мактанып эле турабыз. Бирок тышка келгенде, тыштагылар бизге ал ичибиздеги биздин диктатор эмне деп айтып атканына карабайт, ал өздөрүнүн реалдуу баасын берет. Бүгүнкү реалдуу баа ошондой болуп атат. Булар эгемендүүлүгүн сактап кала алабы? Кыргыз мамлекеттүүлүгү сакталабы же сакталбайбы деп сырттан бизди карап турушат. Ал эми ичинен алып караганда биздин ичибизде ушу эгемендүүлүк эмнеден улам сакталып атат дегенде, жанагы буга чейинки лекцияларда айтпадыкпы? Бизде жанагы экономиканын базар мамилелерине өтүп кеткендегиси, ошол аркылуу сакталып турабыз. Кандай болсо дагы жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу, мини парламент иштеп аткандыгы үчүн биз сакталып турабыз. Бизде элдер мына кошуна республикаларга салыштырганда, даже мындай ошо Казакстандын элине салыштырганда, Өзбекстандын элине салыштырганда биздин элдер бакубатыраак, байыраак туруп атат. Биздин мамлекетке дей. Проблема биздин мамлекетте көп болуп атат да. Мына азыр коронавирус пандемиясы учурунда биздин мамлекет өзүнүн алсыздык экендигин дагы бир жолу көргөздү да. Мындай элдер абалдан чыгып атат. Бирок биз мамлекетибизди да сактап калалы деп атабыз да. Мына мамлекети жок элдер деле жүрбөйбү? Мына татарлар Россиянын курамында калбадыбы? 91-92 жылдары татарлар аябай аракет кылды да биз өзүнчө көз каранды эмес мамлекет болуп кетебиз деп. Бирок бөлүнө албай калды. Ичинде турат. Бирок алар деле мына татар эли гүлдөп өнүгүп атат азыр. Казан шаары Москвадан кийинки эле аябай кооз, аябагандай бай шаарлардын бири. Мамлекети жок деле, башка мамлекеттин курамында деле жакшы жашаса болот экен да. Бирок Кыргызстан мына биз эгемендүү мамлекет болдук, эгемендикти алдык эле. Бирок ошону сактай албай кандай абалда туруп атабыз. Ошонун негизги себептердин бири ошол мамлекеттик бийлик, анын 3 бутагы жөнүндө. Мына ошонун өкмөт деген аткаруу бутагын айталы. Ошол мына азыр канча 15 министрлик бар. Ошол министрликтердин функциясы такталган эмес да. Свод анализ жүргүзүп, билишет алардын функциясы мындай туура эмес функцияда иштеп атат. Ошол эле советтик мезгилден калган функцияда иштеп атат. Башкарабыз дейт. Мына Минселхоздо айыл чарба министри башкарабыз дейт. Бир колхозуң жок болсо, бир совхозуң жок болсо, эмнени башкарасың? Бир гектар жериң жок, баары башкарабыз. Функциясын өзгөртүп, жанагындай маалымат берүү, координациялоо, анан айыл чарбаларга бир кредиттерди берип, анан өндүрүлгөн продукциясын эсебинен кредит берип, анан күзүндө продукциясын сатып алып, анан башка өлкөгө сатуу деген сыяктуу функциясын өзгөртсө, анда аткаруу бийлиги иштейт эле да. Жок, антип иштебейт. Биз дагы деле коммунисттик жүктөн кутула элекпиз да. Биз коммунисттик баалуулуктар менен биздин мамлекет жашап атат. Ошон үчүн анда эмне үчүн коммунисттик баалуулуктар дегенде анда жаңыча көз караш жок. Ошон үчүн эле тиги коммунисттердин 100 жылдыгын, 110 жылдыгын эле даңазалап эле коммунисттерди мактайт. Башка көз караш жок. Жаңыча көз карашы жок. Ал эми коммунисттер абдан эле коррупционерлер болгон да. Аябай коррупционерлер болгон. Мына мен студент болуп жүргөндө абдан биз сыйлаган
Айып Идинович Идинов деген профессор бар эле. Ошол профессор бизге лекция окуп атып айтып берген. Мен бир кудалуу болуп калдым дейт Кочкордон. Ал менин кудам совхоздун директору дейт. Анан ошол кудам кийинчерээк аябагандай кейичи болду дейт. Ошол райкомдун Кочкор райком биринчи секретары Акназаров айына бирден бюрого чакырчу эле дейт. Анан бюрого баратканда акчабызды кесипке ороп алып, анан үйүнө барып ошо үйүнө таштап кетчүбүз дейт. Аялына берсек, ал ыргытканда тиги бурчта бир себетке барып түшүп калчу дейт. Эми дейт, райкомдун секретары Акназаров айына 2 жолудан партиянын бюросуна өткөрө турган болду. Эми 2 жолу бара турган болдук. Биз аябдан эле тиги мындай чыдабай баратабыз. Бул коммунисттердин сугалактыгы аябай күчөдү деп айтты деп ошо Айып Идинович бизге айтып берген. Бул 80-жылдардын орто чени болчу да. 80. Анан биз ошол коммунисттердин азыр юбилейлерин өткөрүп атпайбыз. Биздин баалуулуктар мына мамлекеттик бийликтин баалуулуктары мына ошондо болуп атат да. Анткени жаңы баалуулугу жок. Анан азыр студенттер мага көп суроолорду беришет. Агай, мына сиз айтсаңыз, биз Кыргызстанды көтөрөлүк дедик эле. Кыргызстанды кантип көтөрсөк болот? Эмне үчүн Кыргызстан ушинтип эле чөгөлөп жүрө береби? Биз Кыргыз мамлекетин башка мамлекеттер сыяктуу эле көтөрсөк болот эле. Жана эл аралык уюмдардын баасы боюнча Кыргызстан 200 мамлекеттин ичинде 170-160 орундарда турат. Коррупция деңгээли боюнча, экономикалык деңгээли боюнча аябай төмөн болуп атат. Ушуну кантип көтөрөт элек деп менден көп сурашат. Мен аларга бир эле жоопту берем. Урматтуу студенттер, Кыргызстанды көтөрүш үчүн биринчи өзүңөрдү көтөргүлө. Өзүңөрдүн билимиңерди күчөткүлө. Өзүңөрдүн оокатыңарга тың болгула. Тил үйрөнгүлө. Силер өзүңөрдүн ата-энеңер сыяктуу болуп Россияга барбагыла. Силер англис тилин үйрөнүп Америкага баргыла, Европага баргыла, Австралияга баргыла. Силер өзүңөр бутуңарга тургула. Силер өзүңөрдү сөзсүз эле Кыргызстандан көтөрүшүңөр керек эмес. Кайсы дүйнөнүн кайсы жеринен болсо да өзүңөрдү көтөрсөңөр, анда силер ата-энеңерди көтөрөсүңөр, урук тууганыңарды көтөрөсүңөр, айылыңарды көтөрөсүңөр. Ошондук Кыргызстан көтөрүлөт деп мен жооп берем. Мына мен силерге дагы ушул биздин лекциябыздын аягында мен ушуну айтат элем. Аябай билимдүү болгула, окугула, тил үйрөнгүлө. Анан намыскөй болгула, эч качан уурдабагыла, калп айтпагыла, ушак айтпагыла. Силер келечекте коррупцияны мындай максат кылбагыла. Мисалы үчүн ушу университетти бүтүп алып, анан кийин тиги мен бир мамлекеттик кызматта иштесем деп. Азыр эч ким мамлекеттик кызматта иштегиси келбейт. Уурулар эле барып иштегиси келбесе, азыркы билими барлардын баары бизнеске өтүп атышат. Силердин эң негизги багытыңар булар бизнес. Силер бизнеске кеткенге аракет кылгыла. Силер бизнести бүгүнкү күндөн студент кезиңерден баштагыла. Ошентип өзүңөрдүн ишиңер болуш керек. Анан силер мамлекетти Кыргызстанды кантип көтөрөбүз деп, анан мен депутат болом деп жүрүнсаңар, азыр адилеттүү, чынчыл адам депутат болгусу келбейт. Алар анткени көрүп атасыңарбы депутаттарды. Азыр адилет, чынчыл, билимдүү адам бизнеске кетет. Мына силерге дагы ушул ата мекендин тарыхы боюнча лекцияларыбызды бүтүп жатып, силердин келечегиңердин кең болушун каалап ушундай тилегимди айтып жатып, мен силерге ушу өзүмдүн балдарыма бере тургандай ушундай жолдомону айткым келип турат. Эркин болгула, билимдүү болгула, көп тилди билгиле, башка диндерге аябай чыдамкай болгула, баарын адамдарды сыйлагыла. Башка улутпу, чоңбу, кичинеби, аялбы, эркекпи, оорулубу, оорул эмеспи, кандай болсо дагы силер адам катары сыйлагыла дагы, өзүңөрдүн билимиңерди көбөйтүп, анан кийин ошол тилдерди үйрөнүп, биринчи кезекте англис тилин үйрөнүп, анан өзүңөр бутуңарга тургула. Мен дагы бир жолу кайталайын, өзүңөр бутуңарга туруп, өзүңөрдүн оокатыңарды тың кылсаңар, анда Кыргызстан оңолот. Силер ошол коррупцияга каршы, уурулукка каршы турсаңар, өзүңөр уурул кылбасаңар, өзүңөр ушак сүйлөбөсөңөр, өзүңөрдүн сүйлөгөн сөзүңөр менен ишиңер дал келип турса, Кыргызстан оңолот.
Мына Кыргызстандын бийликте тургандарынын сүйлөгөн сөзү бир башка, кылган иши бир башка. Сүйлөгөнү тим эле молдодой болуп адилет сүйлөйт. Баргандагы кабинетинде отурган иштердин баары эле коррупция, уурулук, алдамчылык, бирөөнү баса калуу, мыйзамды бузуу. Мына ошон үчүн Кыргызстан оңолбой атат. Кыргызстанды оңош үчүн ар бирибиз оңололу. Ар бир Кыргызстанды бутуна тургузуш үчүн ар бирибиз бутубузга туралы. Иштегиле, жалкоо болбогула. Кыргызстандан дагы бизнес жасаса болот. Кыргызстандан дагы оңолсо болот. Кайсы жерден болбосун, өзүңөрдүн максатыңарга жетиш үчүн аракет кыл. Анчы максатыңарды тактап алгыла, максат койгула. Максатыңарды тактап, ошого жеткүчү жолдорду тандап, ошол экени мындай өзүңөрдүн бир алгоритмиңерди түзүп алып, анан ошол өзүңөрдүн планыңар менен иштесеңер, анда силердин келечегиңер кең. Ушуну менен биз 16-чы лекцияны да бүттүк. Бул Кыргызстандын ата мекенинин тарыхы деген жалпы лекцияны да бүттүк. Келечегиңер кең болсун, максатыңарга жеткиле, жакшы калгыла, экзаменден жолукканча, урматтуу студенттер.